Шайлоодон кийин бийликти басып алууга камынып жаткандар кармалды. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландап жаткан кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн 26 ноябрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. УКМКнын кызматкерлерине адамдардын тобу парламенттик шайлоодон кийин бийликти күч менен басып алууну көздөп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган факт жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга даярдануу беренеси менен катталган. УКМК билдиргендей, курамында Жогорку Кеңештин депутаттары жана мурдагы жогорку кызмат адамдары бар саясий күчтөр жетектеген топтун кылмыштуу ишмердүүлүгү жөнүндө далилдер алынды. Тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялагандан кийин адамдардын тобу бир катар саясатчылардын колдоосуна таянып, Бишкек шаарында массалык нааразычылык акцияларын уюштурмак. Андан соң митингчилер менен күч органдарынын кызматкерлеринин ортосунда кагылышуу уюштуруу үчүн провокация жасап, бийликти басып алышмак. Ал үчүн адамдардын тобу агрессивдүү маанайдагы миңдей жигит топтогон. Алар баш аламандык уюштурушмак. Тергөөчүлөр бийликти күч менен басып алууну пландап жаткан топтун активдүү мүчөлөрүнүн үйүндө жана кеңсесинде тинтүү жүргүзүштү. Ал жактан бийликти күч менен басып алууга даярдык жүрүп жатканын тастыктаган документтер, курал-жарак, ок-дары жана баңгизат табылды. Учурда кылмыштуу топтун 15тен ашуун мүчөсү кармалды жана башка шектүүлөр аныкталууда. Акылбек Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинети кабарлады. Жыйын видеоконференция режиминде өтүп, анда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттердин өкмөт башчылары сөз сүйлөдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасы Шанхай кызматташтык уюму аймактык коопсуздукту камсыз кылуу жана жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу боюнча жалпы күч-аракеттерди координациялоо үчүн жемиштүү аянтча экенин белгилеген. Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюмдардын арасында өзгөчө орунду ээлейт жана тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуулукту сактоого, ошондой эле туруктуу социалдык экономикалык өнүгүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өзүнүн күч-аракетин багыттайт деген Акылбек Жапаров. Орусиядагы шахтанын жарылуусунан 2 адам каза болду. Орусиянын Кемерово облусундагы Листвяжная шахтасында болгон кырсыктын кесепетинен 2 адам, анын ичинде 6 куткаруучу каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, шахтадагы жарылуунун себеби коопсуздук эрежесинин сакталбашы болгон. Мындан улам метан жарылып, 2 адам каза болду. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин алкагында кендин 47 жаштагы директору, анын 59 жаштагы биринчи орун басары жана 36 жаштагы участоктун жетекчиси кармалган. Бул факты боюнча коркунучтуу өндүрүш объектилеринин өнөр жай коопсуздугунун талаптарын бузуу, байкабастыктан 2 же андан көп адамдын өлүмүнө алып келүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду.